Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Сабагыбызды улантабыз. Consecutive problems. Удалаш маселелер. How many? Канча? Grams, грамм. Oxygen, кычкылтек. Required, керектелет. To burn, күйгүзүү. Hydrogen, суутек. Gas, газ. Obtained, пайда болгон. Calcium, кальций. Excess, ашыкча. Water, суу. 10 грамм кальций ашыкча суу менен реакцияга кирип пайда болгон суутекти күйгүзүү үчүн канча грамм кычкылтек керектелет? Given, берилди. Кальцийдин массасы белгилүү 10 грамм. Эмнени сурап атат? Кычкылтектин массасын сурап атат. Solution, чыгаруу. Эң алгач реакцияны жазабыз. Кальций менен суунун. Кальцийдин гидроксиди жана суутек пайда болот. Реакцияны теңдейбиз. Бул жака 2. Реакциябыз теңделди. Экинчи реакциябыз пайда болгон суутек. Кычкылтек менен реакцияга кирет. Кайра суу пайда болот. Реакцияны теңдей турган болсок, бул жака 2, бул жака 2. Кальцийдин массасы белгилүү, демек андан мольду тапсак болот. N кальций барабар 10 грамм бөлөбүз 40 грамм моль барабар 0,25 моль пайда болот. 0,25 моль реакцияга кирип жатат. Коэффициенттер 1ге 1 болгондуктан, демек бул жакта дагы 0,25 моль суутек пайда болот. Бул пайда болгон суутекти кычкылтек менен реакцияга киргизип атат. Демек ошол эле моль реакцияга кирет. 0,25 моль. Коэффициенттерди карайбыз. 2ге 1, демек 0,125тин тең жарымы барабар 0,125 моль. Демек 10 грамм кальцийден пайда болгон суутекти күйгүзүү үчүн 0,125 моль кычкылтек сарпталат экен. Анын массасын эсептей турган болсок, m барабар n көбөйтүлгөн чоң m барабар 0,125 моль көбөйтөбүз 32 грамм моль. Калькулятор менен эсептей турган болсок, 0,125 көбөйтөбүз 32 4 грамм. Демек 4 грамм кычкылтек сарпталат экен. Жообу 4 грамм кычкылтек керектелет. Экинчи суроо. How many? Канча? Grams, грамм hydrochloric acid. Туз кислотасы required, керектелет. To dissolve, эритүү үчүн алюминиум оксид, алюминийдин оксидин prepared, даярдалган by the reaction, реакция менен алюминиум жана oxygen, кычкылтек. 27 грамм алюминий жана 16 грамм кычкылтек реакцияга кирип пайда болгон алюминийдин оксидин эритүү үчүн канча грамм туз кислотасы керектелет? Given, берилди. Алюминийдин массасы 27 грамм жана кычкылтектин массасы 16 грамм. Эмнени сурап атат? Hydrochloric acidтин туз кислотасынын массасын сурап атат. Чыгаруу. Solution. Эң алгач алюминий менен кычкылтектин пайда болгон реакциясын жазабыз. Алюминий кошулган кычкылтек барабар алюминийдин оксиди 3. Теңдей турган болсок, бул жака 2, бул жака 4,
бул жака 3. Алюминдин массасы белгилүү. Демек анын молун эсептесек болот. N алюминий барабар 27 грамм бөлөбүз 27 грамм моль. Малярдык массасы барабар 1 моль. Кычкылтектин молун эсептейбиз. 16 грамм бөлөбүз 32 грамм моль барабар 0,5 моль. Демек реакцияга 1 моль алюминий жана 0,5 моль кычкылтек кирип жатат. Кайсынысы чоң экенин же болбосо кайсынысы жетишсиз экенин билүү үчүн мольдорду коэффициенттерге бөлөбүз. 1ди 4кө бөлө турган болсок 0,125 моль. 0,5ди 3кө бөлө турган болсок калькулятор менен 0,5 бөлөбүз 3 бар 0,6. 0,6. Демек, кычкылтек жетишсиз. Кычкылтек жетишсиз. Ошонун немеси боюнча иштейбиз. Үч моль. 3 моль. Кычкылтек реакцияга кирип, 2 моль алюминий 2O3-тү пайда кылып атат. 0,5 моль кычкылтек реакцияга кирип, X моль алюминийдин оксидин пайда кылат. X барабар бул жерден 0,5 моль көбөйтөбүз 2 бөлүнгөн 3 барабар 1 бөлүнгөн 3. Демек, 1 бөлүнгөн 3 моль алюминийдин оксиди пайда болот экен. Бул пайда болгон алюминийдин оксидин туз кислотасында эритип атат. Алюминийдин хлориди жана суу пайда болот. Теңдесек бул жака 2, бул жака 6, бул жака 3. Эгер бул 1 бөлүнгөн 3 моль болсо, анда бул эсептейбиз канча моль экенин. 1 моль алюминийдин оксиди реакцияга кирип, 6 моль кычкылтек керектелсе, туз кислотасы 1,3 моль алюминийдин оксиди реакцияга кирүү үчүн X моль туз кислотасы керектелет. X барабар 2 моль болот. Демек, мындан 2 моль реакцияга кирип атыптыр. Анын массасын эсептей турган болсок, массасын эсептөө үчүн туз кислотасынын малярдык массасын билүү керек. MH хлор барабар 1 грамм моль кошулган 35,5 грамм моль барабар 36,5 грамм моль. Массасын эсептесек барабар N көбөйтүлгөн M барабар 2 моль көбөйтөбүз 36,5 грамм моль барабар 71 грамм моль. Жообу 71 грамм моль туз кислотасы керектелет экен. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.